23 fevral Советтер Союзу учурунда СССРдин куралдуу күчтөрүнүн жана аскер деңиз флотунун түзүлгөн күнү катары белгиленип келген. Союз мамлекети таратылгандан кийин 23 февраль Кыргызстанда ата мекенди коргоо күнү катары майрамдалып келет. Совет бийлиги тарап, анын курамындагы өлкөлөр өз-өзүнчө мамлекет болуп түзүлгөндөн кийин Кыргызстан дагы эгемендүүлүккө ээ болуп, өзүнүн аймактык бүтүндүгүн, өз жарандарынын жана мамлекетинин ички жана тышкы коопсуздугун камсыздоо максатында 1992 жылдын 29 майында Мамлекеттик коргоо комитетин, тагыраагы армиясын түзгөн. 1993 жылы аталган комитет коргоо министрлиги болуп өзгөртүлгөн. Чындыгында ошол учурдагы жай турмуш армиянын күч кубатын бекемдөө анчалык зарыл эмес экендигин айгинелеген. Анткени менен Орто Азия жана дүйнөдөгү өзгөрмөлүү саясий жана аскердик кырдаал мындай түшүнүктү толугу менен четке какты. Тагыраагы Өзбекстан ислам кыймылынын согушкерлери Тажикстандан өлкөбүздүн түштүгүндөгү Баткен облусу аркылуу Өзбекстанга өтүүгө аракет кылышкан. Бирок кыргыз армиясы түзүлгөнүнө саналуу жылдар болгонуна карабай, баскынчы душмандарга жетиштүү деңгээлде туруштук берүү менен бирге каршылык көрсөткөн. Жоокерлерибиз катаал тоо шартында капчыгайлардын арасында дасыккан боевиктер менен күнү-түнү атышуусуна туура келген. Тилекке каршы ондогон мекен сакчыларыбыз мамлекетибиздин бүтүндүгүн сактоо үчүн дал ошол Баткен окуясында курман болушкан. Баткен окуясы жана андагы жоготуулар кыргыз армиясынын андан да кубаттуу деңгээлге чыгаруу зарылдыгын көрсөткөн. 1999 жылы 28 майда Кыргыз Республикасынын чегара кызматы жөнүндө президенттин жарлыгы чыгып, ага ылайык мамлекеттик чегараны коргоо жана кайтаруу, эгемендикте, бүтүндүктү жана өлкөнүн кол тийбестигин камсыздоо максатында Кыргызстандын чегара кызматы түзүлгөн. Ошондой эле республиканын коңшу өлкөлөр менен чектеш аймактарына жакын жерлерде чегара отряддары курула баштаган. 2006 жылдын 27 июлунда президенттин буйругу менен Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн абадан коргонуу күчтөрү негизделген. Аталган мекеме мамлекеттин аба мейкиндигинде коопсуздукту сактоо, анын аба чегарасын коргоо, ошондой эле абадан администрациялык жана өнөр жай объектилерин коргоо максатын көздөйт. 1998 жылдан 2013 жылга чейин Кыргызстанда бир катар жаңы заманбап аскер бөлүктөрү курулган. Мисалга алсак, Жалал-Абад облусунун Майлысуу шаарындагы бригадасы, Алабука районундагы батальону, Көкжаңак шаарындагы Атайын багыттагы Илбирс бригадасы, Баткен облусундагы Бужум тоо аткычтар батальонунун заманбап шарттары менен жаңы имараттары курулган. Андан сырткары, кыргыз армиясында мурунку жылдарга салыштырмалуу анык мөөнөттүү жаш жоокерлерге да ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Алардын тамак ашына, жашоо шартына өзгөчө көңүл бурулган. Аскердик талаш шартындагы машыгууларда жоокерлерге 9-нормадагы байытылган витаминдүү тамак аш азыктары берилип келет. Ар бир келген жаш жоокерге жаңы тигилген аскер кийимдери берилет. Кыргыз Республикасынын коргоо министрлигиндеги артиллерия, аскердик авиация жана абадан коргонуу күчтөрү, тоо аткычтар батальону, сапердик бөлүктөр, Атайын багыттагы аскерлердин күжүрмөн машыгуулары, улуттук гвардия, УКМКга караштуу мамлекеттик чегара кызматы, ИИМдин ички аскерлери менен биргеликте тынымсыз машыгуулар өткөрүлүп келет. Мындай машыгуулар мамлекетибиздин бүтүндүгүн, өлкөбүздүн коопсуздугун сактоонун кепилдиги экени талашсыз. Өткөн жылы коргоо министрлигине караштуу аскер бөлүктөрдүн биринде курал жарактарды жана сооттолгон аскердик оор техникаларды оңдоп түзөөдөн өткөрүү үчүн Атайын база ачылды. Мында ок атуучу куралдар, БМП, БТР, танк сыяктуу аскердик оор техникалар ремонттолот. Ошондой эле Россия Федерациясынын коргоо министрлиги менен болгон аскердик келишимдерге ылайык сооттолгон аскер техникаларын кураштыруучу бөлүк да ишке кирет. Андан сырткары, өлкөбүздө түзүлгөн өзгөчө кырдаалдар учурунда жаратылыш кырсыктарынын кесепеттерин жоюуда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери менен биздин жоокерлерибиз биргеликте иш алып барышат. 2022 жылдын сентябрь айында Баткен облусунда орун алган чегарадагы куралдуу чыр-чатак жалпы кыргызстандыктардын көңүлүн бурдуруп, өлкө эли куралдуу күчтөрүбүзгө үмүт артып турду. Чегарадагы кырдаал куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысынын көзөмөлүндө болду. Куралдуу күчтөрүбүздүн аскер кызматкерлери жана жоокерлерибиз мамлекетибиздин бир карыт жерин бөтөн элге тебетпей, өлкөбүздүн бүтүндүгүн сактап калышты. Бул каргашалуу окуяда аскер кызматкерлери жана жоокерлер берген антына бекем туруп, чегарада чеп болушту. Ондогон жоокерлер мамлекетибиздин аймактык бүтүндүгүн сактоо үчүн өз жандарын берип, душман чабуулунан курман болушту.
2021 жылкы статистикага ылайык кыргыз армиясы дүйнөдө 93 орунда турган болсо, андан бери өлкөбүз чек ара коопсуздугун бекемдөө максатында чоң калибрлүү пулеметтер орнотулган Toyota үлгүсүндөгү аскердик сооттолгон унааларды жана көп сандагы Тигр үлгүсүндөгү сооттолгон унааларды дүйнөдө эң популярдуу болгон Туркия өлкөсүнө таандык Байрактар ТБ2, Акынжы, Аксуңгур үлгүсүндөгү абадан сокку уруучу учкучсуз учуучу аппараттарды мамлекетибиз өз каражатына сатып алды. Анын жыйынтыгында кыргыз армиясы 2022 жылкы статистикага ылайык 90-орунга жогорулады. Албетте бул Кыргызстан үчүн чек эмес. 2023 жылдын башында эле Белоруссия мамлекетинен С-125 ракеталуу Печора 2БМ үлгүсүндөгү абадан коргонуу комплекси алынып келинди. Бул өз кезегинде өлкөбүздүн аба мейкиндигинин коопсуздугунун кепилдигин камсыздайт десек болот. Ошондой эле ÖKM'дин издөө жана куткаруу иштерине зарыл болгон Германия мамлекетине таандык H-125 жана H-145 үлгүсүндөгү заманбап тик учактар сатылып алынды. Коңшу өлкөлөр менен болгон дипломатиялык келишимдерге ылайык абадан коргонуу күчтөрүнүн Mi-8 үлгүсүндөгү бир нече тик учактары оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, аскердик авиациянын катарына кошулду. Кыргыз армиясы мындан ары да өсүп өнүгүүнүн, жаңылануунун үстүндө иш алып барып, мамлекетибиздин коопсуздугун жана элибиздин тынчтыгын сактоонун кепилдигин өз мойнуна алат.